Урматтуу Ташиев, senin lavizing жоқ екен. Садыр ауаңар уғатауы. Ертең ешкім гарантия бере албайт. Ташиев менен Жапаров өмір бойы билікте турат. Мына Кыргызстан үчүн күйгөн болсоңар Кемпироват ордуна коюп койгула. Ушул боюнча бирөө дагы бир жооп берген жок органдардан да. 2 жыл мурун ошол депутаттар келип ар бирибиздин үйүбүздүн алдында сагалап жүргөн. Бүгүн биз алардан эмне үчүн суранышыбыз керек? Бул аял киши кылбаган иштерди кылып атат мына Ташиев Камчыбек мырзабыз. Ушундай нерсеңиздерди токтотсоңуздар. Колумусунdur, тилимди жул. 2 октябрь күнү мына жерге депутаттарды чакырдык. Урматтуу Ташиев, ушул сөз сизге гана жетсин, сизге гана жетсин деп сүйлөп атам. Сенин лавизиң жок экен. Ушунча элдин ел кандай чечсе ел менен чечилет деген былтыркы лавизиңне кайттың. Лавизиң жок экендиги билгиздиң. Чек арасы маселе боюнча депутаттардын айткан сөздөрү жалган чыгып атабы? Айданайын. Эң баягы маанилүү постторду алдырып бизге соймолотуп тажиктерди киргизе турган кылып коюпсуңго. Бул эмне деген кордук? Колумусунdur, тилимди жул. Көккөсапыр. Жерим үчүн мен 1 метр үчүн мен тике турам. Башымды сайдым. Sen lavizиңден кайттың. 1 сантиметр жер бербен деп ушул постко баргыча айткан элең. Мен башка постко барсам дагы мен ушул lavizиңде турам, колумду каршыңда турам. Sen туура айткан экенсиң. Көккө сапырамын деп күлүңөрдү. Өзүң эмес, тажиктерге сапырткан турбайсыңбы көрсө? Ушул сенин немеңден болду. Эми бул эки досту билбейм, аларга кайрылыштын деле кереги жок. Билими дагы жетпейт экен, сабаты дагы жетпейт экен. Колдоп мына өзгөндүк таксист акаларыбыз тегеле жаман болуп таксилери менен парадка чыгышты эле. Гана ошо таксист акалар. Гана айтпайсыңарбы? Силерди угуп атабы ошолор? Угуп атабы? Садыр ауаңар угуп атабы? Чыкпайсыңарбы парадка дагы? Кемпироват кетпесин деп. Мына жайлоолордо малдарга жайып жетпей какырап кургап калыптыр. Катастрофа болуп кетип атат. Суулар таңкыс болуп кетиптир. Неге ошону көрбөйсүздөр? Тоого чыгып. Анан неге берип атат булар билбейм мен. Кемпироватты. Таза инсаныбыз, акыл, Казаковичти кармап, Кемпироват боюнча чакырып атасыңар бийлик. Бошотуп койгула силер. Мына Кыргызстан үчүн күйгөн болсоңар Кемпироват ордуна коюп койгула. Мына кечегенде мен ошо Курманкул Зуучтун бетин айткам. Шама болсо чөптүн башы кыймылдабайт ака. Жер кетип атат. Башка ишти коюп тургула. Мына бүт Кыргызстанга айтам, 7 дубан уккула. Мына Камчыбек Кыдыршаевичти колдоп, Садыр Жапаровду колдоп, мына ушул күнгө келдик. Мен ойлогом ушу түрмөдө жатып, бар жок нерсенин кадырын билип чыкканда элди оңдойт деп. Мына бүгүнкү күндө досу бирди сүйлөйт, өзү барып бирди сүйлөйт, экөөнүн сөзү эки башка чыгып атат. Кемпироват бир эле мага эмес, же болбосо мына жерде турган элге эмес. Жалпы Кыргызстанга керек. Бул Кыргызстандын рычагы бул. Эртең эч ким гарантия бере албайт. Ташиев менен Жапаров өмүр бою бийликте турат деп. Эртең кеткен болсо, чычкан өппөй турган кыз тосот. Ошо малда биз кыйналабыз. Эл кыйналат. Бирөөңдүн малыңды алып кирип кетет, балаң барган болсо атат. Ит аткандай кылып. Качанга чейин мүңгүрөп биз ошолордон карап койгулачы. Сураныч силерден чечип койгулачы деп жүрө беребиз туугандар. 2 жыл мурун ошол депутаттар келип ар бирибиздин үйүбүздүн алдында сагалап жүргөн. Бүгүн биз алардан эмне үчүн суранышыбыз керек? Биз эл бар, ошолор ошон үчүн ошол жерде чиновник болуп отурат. Ошол жерде бизди алдап башчы болуп жүрүшөт ошол жерде. Элдин эсебинен бала чакасын багып жүргөндөрдөн эмне үчүн суранасыздар? Талап коюшубуз керек туугандар. Кечеки Ош ТВдан Кемпироват жөнүндө маалыматты уккандан кийин биз аябай тынчсызданып жатабыз. Ал маалыматта айтылбадыбы? Ушунча гектар жер чек ара маселесин чечүү учурунда тиги кошуна мамлекетке өткөрүлүп берилди деп. Мыйзамды сактап кайрыла турган жерлердин баарына кайрылдык. Ушул боюнча бирөө дагы бир жооп берген жок органдардан да. Эми кагылайын калың журт. Айткылачы, мына ушунча эл биз азыр жооп күтүп турабыз. Эмне кылышыбыз керек? Мыйзам сакталбаса, биздин талап аткарылбаса, бул Кыргыз Республикасынын жери. Эч кандай Өзбек Республикасына өтүүгө тийиш эмес. Качанга чейин бул бийлик басмачылык кылып, кичине чындыкты айткан биздин жакшы чыган инсандарыбызды
жалган жала менен ушинтип суракка чакырып кааласа 2 айлап кымап коет туугандар. Бул аял киши кылбаган иштерди кылып атат мына Ташиев Камчыбек мырзабыз. Ушундай нерсеңиздерди токтотсоңуздар. Ушул Ташиев Камчыбектин ордуна башка эле бир иштей турган адамды алып келип коюңузчу. Ташиев Камчыбек кетмей сайын Кыргызстанда тынчтык болбой калды. Баткен элин ушул күнгө салган ушул түздөн түз ушул Ташиев болуп атат. Бул жерде ошол 5 айыл өкмөттүн талабы болуп атат. Ошол жерибизди, ошол Кемпирабадты бербе деген гана бир талапты коюлуп атат. Анан кийин бурмалап барыңар. Саясаттан бир гүл чыгарып, бар жокто аталасын чыгаргандарды токтоткула. Диван эксперттер силерге дагы бир адамды колдоп чыккан эч ким жок. Мекенде ошол мекенде турган жерибизди коргоп чыккандар келип отурат мына жерге. Эсиңерде болсун барыңардын. Бул жердин 1,5 метр, 1 метрин беришке биздин эч кандай акыбыз жок. Тарых өз чечет. Ошон үчүн бир тууганда билимдүүлүк болу, сабырлык болу. Кыргызстан бирли кыргыздык эмес. 80 эме болсо 80 жарандар. Ошого да талап кылып атат, жогорку кеңеш мүмкүнчүлүк бар. Кудам шанс берип атат, чечкиле акыгат үчүн бул жер калсын. Эми бул азыр элде бизде эки доска ишенич кетип калды. Булар эртемен айта берет дагы, түштөн кийин кайта берет болуп калышты. Жерлер берилбесин, чек ара бузулбасын, ушул бойдон калсын. 2 октябрь күнү мына жерге депутаттарды чакырдык. Жанагы биз жөнөткөн талаптарды боюнча маалымат берүү үчүн, элге толук маалымат берүү үчүн депутаттарды чакырдык. Ошо күнгө урматтуу калайык калк, карың, картаң, байбичең, келиниң бүтүн барып келип туруп өз үнүңөрдү билдиргиле туугандар. Бул жөн эле бул бийликтин алдаган бир таштап койгон сөөгүнө качып отура бербейли. Жерибиз кетип калышы мүмкүн. Туугандар, экисине сөзсүз келели. Бул жерде Кемпирабад бир эле өзгөндүк эмес, бир эле айыл өкмөттүк эмес. Бул жерде кара суу бар. Жок дегенде кара кулжа бар, сузак бар. Келиңиздер бул жерге. Бүтүн Кыргызстан келе албаса дагы биз Кыргызстандын атынан 3 районун адамдары чыгайлы. Үнүбүздү жеткирели туугандар.